Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы блогер, мурдагы журналистмин дейт, бирок журналист экенин журналисттер эстей албай атат. Айтор азыркы учурда эң негизгиси жогорку кеңештин депутаты Эрулан Көкөлов журналистикадагы чоң жараны, катмар болуп кеткен жаранын картын сыйрып салды дебейин, бирок тырмап койду. Ушул учурда көпчүлүк коллегаларыбыз чычалоо менен кабыл алып, айрымдар Көкөловдун жекелигине өтүп, профессионалдуулугуна сындарды айтып, айрымдар бойкотко чакырып, айтор тема талкууда. Анан ушул чөйрөнүн мындай журналистика кайдыгер эмес, журналист деп эсептебейсиңер билбейм, бирок мен өзүм журналист деп эсептейм. Журналистикага кайдыгер эмесмин. Ошондуктан мен тааныган билген коллегаларга кайрылат элем да, ушул учурду туура пайдаланбайлыбы. Азыр жогорку кеңештин трибунасында айтылып аткан экен. Демек, журналистиканын каржылануусу, журналистиканын коопсуздугу, журналистиканын жоопкерчилиги деген темаларды күндүн темасына алып чыгып, актуалдуулугун көтөрүп, маселени мамлекеттик деңгээлде карап чечип алыш керек деген ойдомун. Себеби дегенде көз жаздымда калып кеткен жагдайлар аябай эле көп. Акыркы мезгилдерде акыркы 3-4 жылда дейин, 3-4 эмес, 2-3 жыл максимум мамлекеттик СМИлерге колдоо бар. Такыр эле эскирип кеткен техникалары жаңырып, айлыктар кичине көбөйүп, бир коллеганын айлык көбөйгөндө бир коллеганын сөзү бар эле. Бизде да элдей болуп холодильникте колбасалар туруп калды депчи. Ошол жагдайга мына жеткенине бир 2 жыл болуп атат да. Жетпегендер канчабыз? Анан журналистикага колдоо мамлекет тарабынан азырынча мамлекеттик СМИлерге эле азыраак бар, жок эмес. Бирок ошол эле учурда коомчулук деле билет, журналисттер баарыбыз беш колдой эле билебиз, журналистика давно көптөн бери эле эки жаатка бөлүнүп кеткен. Мамлекеттик СМИ, анан көз карандысыз СМИ. Көз карандысыз СМИ дегенде эми жалаң эле бейбаштар, безбашныйлар эле мындай бир НПОлор, чет өлкөдөн каржылангандар деп ойлошот да, бирок аларды андан башка эч ким каржылабайт да, андан башка ким колдойт? Дагы жакшы эл аралык бир гранттар бар экен, ошолорду утуп алган эптүүрөөк, чырагыраак коллегалар ошентип грант тартып келип, проектлерди алып келип, көз карандысыз журналистиканы сактап атышат да, кичине сактап атышат. Жок, такыр жок болуп кеткен жок. Кичине иликтөөлөр жасап, бийликке анча-мынча жакпай турган сын пикирлерди, ачуу чындыктарды чыгарышып иштеп атышат. Ошол гранттарды тартып келгендерге ыраазы болушубуз керек. Ошолор бар, эркин журналистика кичине болсо да сакталып атат. Аларга мамлекеттик жактан колдоо жок. Мамлекеттик жактан аларга только кысуу бар. Тескерисинче мамлекет өзү кызыктар болуш керек болчу. Кайсы чиновник, кайсыл жерде элдин казынасына колун салып атат, кайсыл жерде убадасын аткарбай коюп атат. Ошону иликтеген журналисттерди колдоонун ордуна тескерисинче элдин душманы кылып, аны кайра мамлекеттик СМИ менен каралатып коюу, бул мындай эки колуңду чаташтай, бир туугандар уруштуруп ийгендей эле нерсе, же болбосо эки көзүңдү чагыштырып таштагандай нерсе. Анан баарыбыз журналистикада жүрүп, журналистикага күйбөсөк, бири-бирибизге күйбөсөк, анда бизге ким күйөт? Бизге эч ким күйбөй калган үчүн журналистика азыркы учурда упурап баарыбыз чала блогер аталып, блогер болуп жүрөбүз да. Чыныгы журналисттер керек болгону азыр коомчулукка деле мындай сезилип атса керек. Чыныгы журналисттер жок кезде маалыматтык хаос. Ар ким өзүнүн пиары менен алек, ар ким өзүнүн мактоо менен алек, ар ким өзүнүн коммерциялык рекламалары менен алек, элге чындыкты айтып берген адам жок. Кайда барба өзүнүн кандайдыр бир кызыкчылыгын жарыялап аткан мезгил болуп атат. Анан мамлекеттик СМИде иштегендер чычалай берет да, мына эл үчүн иштеп атабыз биз деп. Эл үчүнбү, бийлик үчүнбү, жеке кызыкчылык үчүнбү деген суроону дал ушу такташ керек. Эми азыр жөн эле көз карандысыз СМИлер жөнүндө сүйлөгүм келип атат да. Көз карандысыз СМИ мен өзүм өзүн өзү каржылаган деп айтылган
Кыргызстандагы жалгыз телеканал Ош ТВда иштегенмин. Анан биз өзүбүзгө ай сайын налог төлөйт болчубуз. Тагыраагы штатта эмес, өзүнчө налог төлөйт болчубуз. А налогто журналисттердин налогу жок. Катардагы эле жанагы операторлор, той тарткан операторлор төккөн налогду төлөйт болчубуз. Айына 4000денби ушундай төлөйт болчубуз. Же 1,5 беле. 5 жылдан өтүп кетти, төлөй элегми, унутуп калдым. Нереалдуу нерсе да. Сен коомдун кызыкчылыгы үчүн материал жасайсың, бирок коммерциялык ролик жасаган, балким тойлорду тарткан операторлор төлөгөн салыкты төлөйсүң. Бул биринчиден социалдык басым, кемсинтүү катары кабыл алат элем. Ошол налог төлөп аткан сайын мен арданат элем. Андан көрө рекламный ролик тарткан пиар менеджер болсом, мага мындай экономикалык жактан дагы плюс болмок, жан дүйнөң да тынч болмок. Бирок сен өзүң журналистиканы тандайсың, а мамлекет сени кабыл албайт. Тынектөө эч ким, сен даже жоксуң. Анан көз карандысыз СМИлерди окуткан Интерньюз деген бир окуу борбор бар да. Ал болбосо Кыргызстанда иликтөөчү журналисттер дээрлик жок эле калмак, жок эле болмок. Мамлекеттик СМИде андай окуулар дээрлик жок. Кыргызстанда мындай мен деген, жакшы деген иликтөө материалдардын баардыгын ошол Интерньюз окуткан журналисттер жасап келатат. Көпчүлүгүн ошолор окуткан, эл аралык гранттын негизинде окутушат. Чет өлкөнүн акчасы экен да дешиңер мүмкүн, бирок урматтуу мындай журналистикага тиешеси жок жарандар көрүп аткан болсоңуздар, биздин элдин кызыкчылыгына иштеген иликтөөчү журналисттерди эл аралык гранттар каржылап атат. Биздин эл кол чабат да, лайк басат, мазамат дейт, бирок ал журналисттин эртеңки келечеги кандай болуп атат? Ошо өз учурунда кол чапкан менен кийинки жашооң сен мындай көз жаздымда эле калып кетет да. Бүгүн дүркүрөтүп эки жолу иликтөө жасашың мүмкүн, эртең атылып кетсең, согулуп кетсең деле сен эч ким эстебей деле калышы мүмкүн. Так. Чын-чынына келгенде ошол мамлекеттин, өзүбүздүн чакан мамлекетибиздин, элибиздин кызыкчылыгына иштеп аткан иликтөөчү ошол эркин журналисттерди мамлекет колдош керек болчу. Бул Маданият министрлигинин алдында, анын алдында, бунун алдында эмес, мамлекеттик деңгээлде корголуш керек. Керек болсо президентке дагы баш ийбей турганчалык эркин болсо, ошондо бул кызмат мындай иштеп атат, бул кызмат туура иштеп атат, туура эмес иштеп атат деген көз карандысыз ойлорду эркин айтууга мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Көпчүлүк мындай эпчилирээк кесиптештер, айрыкча эркек балдар бир аз иштеп эле анан кийин мамлекеттик кызматтарга кирип кетишет. Бир аз иштеп эле кайсы бир саясий өкүлдөрдүн пиар службасына кирип кетишет. Айтор баарыбыз эле журналистиканы бир сүзүп барып туруп, уже көрөсүң нар жагы пустой, анан кимдир бирөө менен мындай башка мындай айтканда пиарга түшүп кетесиң да. Пиарга түшкөндөн кийин сенин калыстыгың кайда, сенин журналист болгондугуң кайда? Көз карандысыз болуш үчүн сен деген мамлекеттен түз ала турган, жок дегенде мындай жашоо минимумундагы айлыгың болуш керек. Мисалга сотторду ошол эле кече эле курулушчулар мактанып атпайбы, биздин айлыгыбыз 500 000 деп. А журналисттер даже 50 000 айлык албайт. Мамлекеттик СМИдегилер эми жетип атышат ошолго. Ошондо да стаждары менен эркин журналисттерге андай айлык жок. Анан 500 000 айлык алып аткан адамдарды сындаш үчүн жок дегенде 50 000 айлык алыш керек да, туурабы? Өзүңдүн жашооңо жетпей атса, сен эфирге чыгыш үчүн жаңы рубашка сатып алышсага проблема болуп атса, анан бир аз чыдайсың, ал колдойт, бул колдойт, бирок сен ал жерде туруктуу кала албайсың да. Ушул маселени мамлекеттик деңгээлде көтөрүүнүн ордуна азыр Кокуловго чиш алуунун эмне кереги бар дейм да. Давайте журналистика реалдуу түрдө колдоого алынсын. Мамлекеттик деңгээлде атайын каржы булагы менен туруктуу